Бишкектин Арча Бешик конушундагы Ойсулатта көчөсүндө 3 жылдан бери кошуналарды касташтырып чечилбей келаткан маселе бар. Бул жердин жашоочуларынын айтымында кезинде жер бөлүштүрүү үчүн чийилген проект туура эмес жазылып калган. Анын кесепетинен бир үйдүн пайдубалы башка кошунанын аймагына салынып, ал кошунанын үйү дагы башка кошунасына тиешелүү аянтка салынып, натыйжасында дагы бир жер ээсинин таптакыр эле жер үлүшү жок калып, ортодо түшүнбөстүктөр жана соттошуулар уланып келет. Супер ТВ телеканалынын Акыйкат издегендер берүүсүндө бул окуяда тараптардын оюн уктук. Ар бир участокко кызыл китеп берилген на законном основании. Токтомдору бар. 2007-жылы токтом чыгарылган. Ар бир 8 сотыктан ар бир адамга бөлүнүп берилген бул жерде. Ортодо ар ким үчтө мындай тех паспорттары менен бүт немеси менен бардык документтерибиз толук. Ортодон бул жерден 2019-жылы бир кошунабыз участок сатып алып, топографический съемка кылдырып, архитектуранын жардамы менен элдин баарын жылдырып атат. Ошондо бул жерде весь квартал жылбайбыз. Биринчиден, анткени кызыл китептерибиз бар на законном основании. Биздин элдин талабы азыркы данный моментте ар бир участокты инвентаризация деп атпайбы? Ошо инвентаризациянын алкагында ар бир участокты по фактически застройке отургузуп беришсин. Аны архитектура, госрегистр совместно мэрия менен бардыгы тең ушул көйгөйүбүздү чечип берсе эң сонун болот эле. Кошуна менен соттошпой, кошуна кошунадан жер талашпай, бул неме менен тынч эле мына 30 жылдан бери элдер жашап келишкен. Дальше эле тынч эле жашагыбыз келет. Бул көйгөйгө, элдин көйгөйүнө такыр эле көңүл бурулбай келди да, ушул күнгө чейинчи. Эми архитектурага барсак, кошуна менен соттошо бергиле деп неме чечим чыгарышып атат да. Соттошкула, жылгыла деп атат. Госрегистрге барсак, архитектурага ышылтайт. Архитектура госрегистрга, УЗСке. Бул жерде карапайым калкты жөн эле футболить этип жүрүшөт. Эми ошого бүгүнкү мынакей азыр заседание болот. Ушу заседанияда туура элдин укуктары тебеленбей турган бир туура чечим чыгарып беришсе, биз ошону гана неме кылабыз. Бул схемада, азыр мен түшүндүрүп берейин, бул схема смещение участков деп ар бир участокты жылдырышып атат архитектура. Анткени смещение от улицы Чортейковадан до улицы Карагужур болуп атат. Ойсулата көчөсүнөн Бердибаева көчөсүнө көздөй дагы смещение болуп атат. Ошондо күн чыгыштан күн батышты көздөй, түштүктөн түндүктү көздөй. Ошондо бул жерде ар бир участок жыла турган болсо, азыркы данный моментте бул жерде ар бир участоктун жашоочуларынын укуктары бузулуп атат биринчиден. Экинчиден, бул бардык үйлөр участоктогулар постройка болуп, отурукташып калган үйлөр. Эми бүгүнкү күндө сот болуп, соттун чечими болуп, ар бир участокты жылдыра турган болсо, бул жерде абдан чоң масштабный неме болуп кетет. Жылышуу болуп атат. 3 жылдан бери жер маселеси боюнча соттук иштер уланып жатканын айткан дагы бир жабырлануучу Марат Кудайбергенов төмөндөгүлөрдү кошумчалады. Мен ушу Ойсулатта менен Карагужур кесишкен көчөнүн жашоочусумун. Ушул система мына кошуналардыкы 3 жылдан бери судебный процесс жүрүп келатат. Канча жолу айтабыз, түшүнүшпөйт. Же кол койдуруп да бергенбиз, арыз жазып ушу эмени чечип бергиле в рамках закона депчи. Эми бирөөнүкүнөн карасаң, ушу ызы-чуу кылып аткан бир участоктун ээси кызыл китебинде госрегистр 4 сотый кылып берген, тех паспортунда 5-11 кылып койгон. Бул эмне кандай, бул эмне жоопкерчилик да болчу. Ошонун негизинде аркы жактагы соседтикин 4 сотый болсо, аныкы захват кылып, 1 сотыйын кесип уже захват кылып алды. Эми аз келгенсип, ал бери жыласыңар дейт, ошонун негизинде ызы-чуу болуп келатабыз. Бул жерде негизи башында геймплан жок,
эч кандай госрегистр разбивкасыз келген. Анан келип эле мындай схематичный чийип кетет, ошол боюнча кызыл китепти жазып берет, бүттү. Ошо менен мына келатабыз канча жылдан беричи. Менин талабым эме закондун негизинде өз ордунда калып участкалар, өз ордунда эме кылып эле ынтымакка келип жашаш керек да. Анан көз артып эле тигинекин бир сотын эметип алып, буяктыкын 2 сотын эме захват кылып алып, анан бу жерде коррупция да жүрүп кетип атат. Жана госрегистрдин безответственниги, жоопкерчилиги жок. Архитектура кол коюп берип койгон, суда исполнитель баары чогуу киришет дагы, ошол боюнча барып сотто сот эмне турула заседание идет, 5 мүнөттө эле чечип берип коет актынын негизинде. Болду, анан булар мына чыркырап калып атпайбы 2 айдан бери, эме 2 жылдан бери. Ушунун негизинде мына аркы кошунадан бир сотук эметип алды эле, эже каза болуп калды, ушу нерв болупчу. Сахарда бар болчу. Мына ошол боюнча келатабыз 2 жылдан бери ызычу. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгынын өкүлү бул маселе боюнча мындай дейт. Биз мияктан жеринен ченеп, моорек 3 участок азыр чырдашып атышат. Могу жерден участок К50 экинчи. Биз анын жеринен ченедик, муниципальный жерге 4 метр чыгып кеткени аныкталды да. Бул 2 участокту болсо, булардын тапа съемкасы жок. Ошондуктан аныктай алган жокпуз муниципальный жерге канча чыгып кеткенчи. УЗС ошо муниципальный жерге чыгып кеткен жагын карайбыз да ошол. Мына муниципальный жерге чыгып кеткен дейсиздер. Муниципальный жерге 20 жыл мурун казык кагып госрегистр өзү участок кылып бөлүп берген. Бул жерде адамдардын күнөөсү жок бул жерде. Туурабы? Биз өткөндө акт менен архитектуранын өкүлү менен келип ченедик да. Метр тартып 4 метр мияк увеличениясы бар экен. Наркыныкы. Ооба. Биздики канча метр? 2,5 метр. Чыгып кеткени. Бери көздөй. Генпландан. Сиздики канча чыгып кеткенин, сиздин тапа съемкаңыз жок, сиздики бери чыккан аныктай албайбыз да. Анын үчүн сиз тапа съемканы чыгарып беришиңиз керек болот. Тапа съемкасы бар. Ошол на основании ошол тапа съемканын эмеси менен мынакей ушундай болуп атат. Бул жерге мына карапайым эл биз өзүбүз келип казык кагып өзүбүз алган эмеспиз жерлерди, туурабы? Буга как положено кызыл китеп берилген, токтом чыгарылган. Өздөрү ченеп, өздөрү кылып берген нерсени эми 20 жылдан кийин весь квартал жылгыла деген бул эң туура эмес нерсе. Значит, получается 47 жыл массивде да ушул проблема, туурабы? Ушул көйгөй. 47 жыл массивдин көйгөйүн кантип чечип атасыңар? Чечилген жок, алардын да көйгөйү, туурабы? Анда. Архитектуранын Мына 8 сотый болсо, тех паспортунда 15 кылып чийип кетсе, айтат да кошунам делечи, эмне, кайсы келесиңиз деп оозумду ачтырат үйбөй. Тех паспорттун акыркы бетин карасаңар, фактический площадь бар, юридический площадь бар. Фактически 5-11. Анда тиги кызыл күбөлүктү деле 5-11 кылып койбойбу сиңер банда? Разницасы ошондон чыгып атпайбы? Эки бөлүк болуп атпайбы? Участоктун баары за счет улицы чоңоюп кеткен, байке билесиңер да. Жок, за счет чоңоюп берсин, ал ошонун негизинде анталашпайбы. Согласно мэриянын чыккан постановлениясине, ал законный биринчи, первоначальный закон постановлениеда 800 квадрат метр деп турат. 8 сотыйдан ашпайсыңар депчи. Анан тех паспортты сиз айтып атпайсыз. Ал тиги 5-11 боло берет, ал сыртын окубайсыңар деп. Сиз тайсалдабаңыз ал законгочу. Экинчи пунктунда технический паспорт не является ни правоустанавливающим, ни правоудостоверяющим документом деп жазылып турат. Анда мэрия берген постановленияны силер уруп ойнобойсуңарбы? Анда эмне силер не признавать этесиңерби? А градзаключение ошондой кандай градзаключение тоже ошондойбу же ал бөлөкчө болобу? Ал градзаключение архитектура, например, градостроительный документация менен архитектура заниматься этет да, биз каттоочу органбыз. Бүт бул жердин чектерин баарын аныктаган ошо архитектуранын милдетине кирет. Ошолор, если силер градзаключение деп атпайсыңар. Биз азыр эми карындаш мындай кылып чечип бербесиңер, мына айыл өкмөтү дагы турат, госрегистрдин представительствосу турат, землеустройстводон тигилерин баары турат.
Биз прокуратуранын астына митингге чыгабыз, ГКМБга чыгабыз, мэрияга кайра барабыз. Ушул экөө бир участок үчүн ызы чуунун баарына бүт ушулар жооп бересиңер. Айыл өкмөтү кварталы боякта келген эменин баарычы мына жакын арада шайлоого чейин чыгыш керек. Туурабы ким кошуналар? Техпаспортту 5-11 жыл алып, мунун бир соту тиги алып алып атпайбы? Сама захват кылыпчы. Госрегистрдин тиги анан архитектуранын балдары келипчи. А фактически мынакей эметилген бөлүнүп турат мына 8 соту ушул жерде турат. Место разглашения тиги 20 жылдан берки эме первоначальный. Ушул жерде эле экөө бөлүп алыш керек болчу тихомирночи. Бул жер 8 эмес 8ден да ашып кетет. 8,5. Анан бул кошунардын мына фактически жери ушунда болчу мына захват кылып алган ушу мына. Госрегистрден тиги техпаспорт жазата коюшупчу. А первоначально сатып алганда 8 сотый хозяин подтверждать этип берип атат. Ал кыз мына бул жерде жашайт, бул аркылы кварталда жашайт. Ал келип дагы айтып берди. Силер тихомирно бөлүшө албайсыңар менен алгандан кийин десе да жок болбой булар эме кылып атпайбы, өжөрлүк кылып атпайбы. Видеодо көпчүлүк айыптап жаткан Ойсул Ата көчөсүнүн тургунунан бул тууралуу түшүндүрмө алуу үчүн аракет кылган кошуналардын каалга какканы натыйжасыз болду. Siz неме соласыз бияқта? Эже солоп мен. Өзү жокпу? Эмне тартасызбы? Өзү жокпу? Мына качып эле келип атат. Бирок угулган, айтылган ушул бүгүнкү саат ноябрда 2 саат 2де ушул жерде заседание болот. Бардык структуралардын адамдары келет деп айтылган. Мен өзүм айткам, мына жок ушул. Келген чыккан жок. Үйүндө эле эч жака кеткен жок. Мына техпаспорттун байки сыртын карасаңыз, о документтен 8 деп турат. Фактически 8 деп турат. Бул жерде ашыкча жер жок деп жазылып турат. Бул жерде жок. Жок деп турат. Мынакей техсправка. Подтверждать этип атат. Да, действительно, Пристройкалардын баары бүт. техсправкада жерлерибиз ашык боло турган болсо, анда биз неметмек эмес. Бул кыздарды дагы саткан кыздарды дагы 8 сотуйдан неме отурган. Анан ошону айтып атам да. А тигиники можери 4 сотикта можери 5-11 деп жазылып турат. Көрдүңүзбү? Тигилердики 5-11 деп жазылып турат. Фактически 11 деп турат. 9-11 экен да да? ошол жерден разноголосие болуп атат. Жок, мындай да. Берилген. Буга да берилген, буга да Могу деген могу 8 сотик турабы? Бишкек шаарынын Ленин районунун акиминин орун басары Бакыт Караев комиссиянын алкагында архитектура менен өзүбүздүн схеманы салыштырып, анан чечим чыгарабыз дейт. Бул жерге бизге Бишкек шаарынын вице-мэри Узаков Азат Сапарбаевдин телефонограммасы негизинде саат 2ге чогулуш уюштурулган. Ошонун негизинде биз келгенбиз. Бул жерде ушу жерде жашоочулардын көйгөйлүү маселеси бар экен. Бул жер тилкелеринин ошо 1 метр, 2 метр жери бири-бирине накладка болуп кеткен экен. Ошол боюнча азыр бул жерде тиешелүү Бишкек шаарынын службалары келдик. Анан кийин негизгиси маселе бул жерде турган үйдүн ошо архитектуралык градзаключение чегилген экен. Аны азыр иш кагаздарын баарын карап чыксак, ошо бул негизинен толугу менен 8 соток берилген экен. Бирок бир ушул жердин ээси ошо 2ге бөлүп 4 соттуктан сатылган экен. Бирок бул үйдүн негизги азыр фактически турганы ошо кичине көбүрөөк болуп атат. Азыр УЗС менен биздин Бишкек шаарынын службасы муну дагы эсептеп чыккан экен. Негизинен 400 квадрат метр болсо, бул фактически 511 квадрат метр экен. Ошол азыр комиссиянын алкагында биз дагы бул архитектура менен биздин азыр өзүнүн схемалары бар, ошо схема менен салыштырып, бир сыра карап дагы бул заборлорун анан четтерин чыгып кеткен жерден дагы бир сыра тактап беребиз. Бул маселени чечүүгө бир топ тараптын өкүлдөрү келгени менен архитектура жана курулуш башкармалыгынан жооптуу адам катышкан жок. Мындан улам көйгөй чечилбей, кийинчерээк карала турган болду. Контакт номерлер бар турабы? Мына жооптор келип атпайбы? Ошо да. Анан айтабыз, анан ошол жерден сизге такып маалымат жооп беребиз. Бул жерде момда болот, бул жерде момда экен. Архитектура. Мен сүйлөшүп, каршы? Канча күндө бүтөт? 3 күн. 3 күн. Бүгүн не, вторникпи? Бүгүн вторник. Пятница да? Пятницага чейин. Неме кылабыз? Макулбу? Пятница күнү анда сизге приемга баралы. Хорошо. Приемыбызга жазып коюңуз.
пятницаны сиздин кабинетиңизге барып эле элдин баары кошуналар эч кимиси барбайт, бир үч эле представитель болуп баралы. Именно ошол жерден сизден жообун, так маалымат немени кандай болот, дальше ушул көйгөй чечилеби, чечилбейби конкретный жоопту ошол жерден алабыз. Все, жарайт. Хорошо? Хорошо. Мына бүгүнкү күнү выездной заседанияда акимияттын өкүлдөрү келди, УЗСтин өкүлдөрү келди, госрегистрдики келди. Бул жерде архитектура келбей койду. Мына көчөнүн элдери чогулду, кызыл китептери менен бардыгы менен. Бул вопрос бүгүнкү күндө чечилбей калды. Значит, бул вопросту чечилип неметип кетерине уже үмүтүбүз деле үзүп койсок болот окшойт деп атабыз да. Бул жерде вице-мэр телефонограмма жиберип, элдин баарын чакырып, бүт компетентный органдары чакырган. Значит, вице-мэрдин немесине алар кайдыгерлик карап койду да. Ошо биз ойлогонбуз, бүгүнкү күнү ушул көйгөйдү чечип беришет деп. Бул көйгөй бүгүнкү күнү чечилген жок. Мындан кийинки кадамыбыз, эми элдин кадамы, аны мен точносын айта албайм. Эл чогулабыз, сүйлөшөбүз, кандай кадамдар болот. Эми Кудай сактасын, жаман кадамдарга барбайбыз. Но бул вопросту до конца чечиш үчүн болгон нерсенин бардыгына кирип, ушул көйгөйдү түшүндүрүп, чагылдырып айтып беребиз. Yok, hangiden duramaz da boncu. Arşında kurak, boşun.